Садыр Жапаров Орхан Инанды боюнча үн катты. Президент Садыр Жапаров Түркиянын чалгындоо кызматы тарабынан уурдалып кеткен Орхан Инанды тууралуу үн катты. Бул тууралуу ал 24 KG агенттигине берген маегинде билдирди. Анын айтымында расмий бийлик Инандыны кайтарып алуу боюнча чара көрөт. Орхан Инанды жоголгон күнү эле мен укук коргоо органдарына жетекчилерин чакырып тез арада аны табууну тапшырганмын. Бүгүн мына Түркияда экендиги белгилүү болду. Маалымат чыгар менен Тышкы иштер министрлигине элчи менен сүйлөшүп, ага нааразычылык нотасын берүүнү тапшырдым. Биз бул маселени түрк тарап менен талкуулайбыз. Алар Орхан Инанды түрк жарандыгы экендигин жана жарандыктан чыкпаганын айтып жатышат. Дагы расмий маалыматты күтүп жатабыз, деди президент. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Чыңгыз Жумагулов жакында абактан чыгат. Кылмыш дүйнөсүндө Дөө Чыңгыз деген каймана аты менен таанымал Чыңгыз Жумагуловдун жаза мөөнөтү аяктап, жакынкы күндөрү абактан чыгарын жаза аткаруу мамлекеттик кызматына тастыкташты. Мекеме Жумагуловдун качан чыгарын так айткан жок. Маалыматка ылайык, анын жаза мөөнөтү мунапыс жана башка жагдайлар боюнча кыскартылган. Бишкектин 1-май райондук соту Чыңгыз Жумагулов боюнча 2020 жылдын 19-июнда өкүм чыгарган. Судья Адылбек Исенбаев Жумагуловду жаза кодексинин 43-беренеси кылмыш кошо катышуучулардын түрлөрү жана 248-беренеси уюшкан топту түзүү же ага катышуу менен коюлган айып боюнча актаган. Жаза кодексинин 266-беренеси боюнча ээн баштык менен күнөөлүү деп таап 5 жылга кесилген. Мамлекеттик айыптоочулар 15 жылга эркинен ажыратууну суранган. 39 жаштагы Жумагулов Бишкекте 2 адамды мыкаачылык менен токмоктоп өлтүрүүгө шектелип, 2020 жылы 11 апрелде кармалып, номер 1-тергөө абагына камалган. Каза болгондордо шектүүлөр да криминалдык топтордун мүчөлөрү экени аныкталган. Талдоочулар муну уюшкан кылмыштуу топтордун таасир талашы катары баалашкан. Булак чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Бакай Өмүралиев саясаттын курмандыгы Инанды менен башталган жок. Буга чейин кыргыздар Исхак Разаковтой, Насирдин Исановтой уулдарын жоготуп келген. Кыргызстандагы жаш активисттердин жана ишкерлердин катарын толуктап келе жаткан Бакай Өмүралиев социалдык тармакта талкууга алынган Сапат билим берүү мекемесинин президенти Орхан Инандынын Түркиянын атайын чалгындоо кызматы уурдап кетиши боюнча Назар Ньюс маалымат агенттигине өзүнүн пикирин билдирди. Бакай мырза, коомчулукта кызуу талкууга алынган Орхан Инандынын Түркия тарабынан уурдалып кеткендиги коомчулукка жарыяланды. Активист катары сиздин пикир кандай? Орхан Инанды тууралуу социалдык тармакта кызуу талкуу алынып жатат. Мүмкүн бол көрүнүш, кимдир бирөөлөр үчүн туура, бирок төш белгинин эки тарабы бар дегендей, экинчи тарабында карашыбыз керек. Кандайча? Барыбыз болуп өткөн окуяны бир беткей талкууга алып, Инандыга күйүп жана берүүнүн кажети жок. Анткени биз мүмкүн Инанды тууралуу көп жашыруун маалыматтарды билбейбиз. Тилекке каршы жамандык издегендерге табылбай эле калды. Айрым эле эл бузарлар кубанычы коюна батпай президент Жапаровго импичмент жарыялоону сунуштап да жиберишти. Мен активист катары бул сөз менен эмнени айткым келип турат. Кыргыздар эң башкысы Орхан Инандысы жок эле өзүбүз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып ынтымакка келишибиз керек. Мамлекеттин тагдыры же саясат Инанды менен бүтүп калбайт. Бүгүн Тышкы иштер министрлиги Түркиянын Кыргызстандагы элчисине нота тапшырды деп жатышат, уктуңузбу? Акыркы сааттарда Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Тышкы иштер министри Руслан Казакбаевга тапшырма бергендигин билдирди. Бул мамлекеттин ички жана тышкы саясаты. Жогорку маселени мамлекеттик атка минерлер мамлекеттик деңгээлде өздөрү чечиши зарыл. Кыргыз эли бир адам менен чектелип калбастан бир пикирге келбесек болбойт. Инандыны кайра Кыргызстанга кайтарып келсе дагы эч нерсе чечилбейт. Азыр биз Инандыны эмес, Кыргызстандын келечегин ойлошубуз керек. Сиздин көз карашыңыз боюнча азыркы саясат кандай жүрүп жатат? Бүгүнкү күндүн маалыматы Инандыны актоо Садыр Жапаровду кароолоо менен аяктады. Бул бийлик деле мамлекетти оңдоого болгон күчүн жумшап жатат. Аз убакыттын аралыгында мамлекетти гүлдөтүп, өстүрүп, өркүндөтүп жиберүү өтө кыйын. Кыргызстан 30 жылдан бери талкаланып бүткөн. Президент Садыр Жапаровго убакыт беришибиз керек. Мына кумтөр боюнча чоң өзгөрүүгө багыт алды. Эми жыйынтыгын күтүп туралы. Кошуна мамлекеттер менен эл аралык мамилени жакшыртып, ишкерлерге шарттарды түзүп баштады. Жакында эле Нарын облусуна Өзбекстандан ишкерлер келип кетишти. Мен ага өзүм күбөмүн. Менимче өлкөдө акырындык менен иш жүрүүдө. Ошондуктан ар бир кыргыз эли ниетибизди оңдоп, мамлекеттин кызыкчылыгын колдоп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым кошсок деген ойдомун. Ошондо гана чоң ийгиликтерге жетебиз. Дагы кайталап айтам, Инандыны Кыргызстанга кайра кайтарып келсек деле эч нерсе чечилбейт. Саясаттын курмандыгы Инанды менен башталган жок. Буга чейин кыргыздар Исхак Разаковтой, Насирдин Исановтой уулдарын саясаттын курмандыгы менен жоготуп келген. Эскерте кетсек, Орхан Инанды 31-майда дайынсыз жоголгон. Ал 1995 жылдан бери Кыргызстанда иштейт. 2012 жылы кыргыз жарандыгын алган. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.
Камчаткада жоголгон учак табылды, жүргүнчүлөрдүн баары каза болгон. Камчаткада жоголгон АН-26 учагы табылды. Бул тууралуу орус басылмалары билдирди. Белгилүү болгондой, АН-26 учагы Камчатканын Палана деген айылында кыйроого туш болгон. Ал учакта 28 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрү болгон. Экипаж канча кишиден турганы азырынча айтыла элек. Эске салсак, Камчаткадан учкан учак токтоочу аэропортуна 10 мүнөттүк убакыт калганда дайынсыз болуп кеткен. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Ысык көлгө экологиялык өзгөчө шаар курулат. Шаар 500 000 кишинин туруктуу жашоосунда ылайыкталган. Долбоор 7-10 жылдын аралыгында ишке ашыруусу болжолдонууда. Президенттик администрациясы ысык көлгө курула турган Асман келечектин шаары долбоорун бет-ачар өттү. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Президенттин кеңешчиси Равшанбек Сабиров министрликтердин жана ведомстволордун жетекчилеринин катышуусунда туризм жана инвестициялык потенциалы жогору делген аймактарды өнүктүрүү маселелери боюнча жыйын өткөргөн. Жолугушууда Асман келечектеги экологиялык таза шаар пилоттук долбоору тааныштырылып талкууланган. Авторлордун концепциясы боюнча аталган шаар өлкөнүн экономикалык жана туристтик борбору болот. Анда алдыңкы билим берүү системасын киргизүү, заманбап ден соолукту чыңдоочу жайлар жана бизнес борборлордун стадиондорду куруу, жогорку технологиялык парктарды, ошондой эле каржылык кредиттик мекемелерди жайгаштыруу каралган. Долбоорго ылайык 4000 гектарды аянтты ээлеген жаңы калаанын курулушуна шаарды оңдоп түзөөгө кеткен каражаттан азыраак сумма сарпталат. Өндүрүштүк инфраструктурасы акылдуу шаар классында жогорку технологиялык жактан иштеп чыгууларга негизделип, альтернативдүү энергия булактарын пайдалануу, ресурстарды жана транспорттук экологиялык таза түрлөрүн колдонуу, ошондой эле жашыл экономика принциптерин сактоо менен ишке ашырылат. Шаар 500 000 кишинин туруктуу жашоосуна ылайыкталган. Кызмат көрсөтүүлөрдү экспорттоо мүмкүнчүлүктөрүн эске алганда резервдик потенциал 700 000ге чейин чыгат. Долбоор 7-10 жылдын аралыгында ишке ашырылары болжолдонууда. Үстүнө караганда Комуз улуттук музыкалык аспабына окшош болгон шаарды Ысык көл облусуна куруу пландалууда. Жыйындын соңунда долбоорду жүзөгө ашырууга талап кылынган иштер боюнча министрликтер менен ведомстволордун жетекчилерине бир катар тапшырмалар берилди. Булак Спутник KG. Эл чындыкты билсин. Жанар Акаев Батукаевди качырган үчүн Атамбаев камакта, Жапаров тарыхты кайра кайталайт. Депутат Жанар Акаев Орхан Инандын иши боюнча жеке пикирин социалдык тармактарга жарыялаган. Анын айтымында, кыргыз бийлиги күч органдары түрк мамлекетинин атайын кызматынын иш аракеттери жөнүндө билбей калышы мүмкүн эмес болчу. Биздин бийлик бардыгына көз жумуп, эл караган жүзүбүздү жер каратты. Түркиянын атайын кызматы келип каалагандай бастырып келип, биздин жараныбыздын колу бутун кайрып алып кеткени биздин бийлик үчүн, Кыргызстан үчүн көбү жала, абдан уят иш деп айтса болот. Анткени баш мыйзам боюнча бийлик ар бир жараныбызды көздүн карегинде сакташ керек. Башка өлкөнүн күч органдары кирип келип алып кеткен үчүн күч органдарыбыздын бийликтин ошого жол бергени биринчиден шалаакылык, экинчиден бул кылмыш. Кыргыз бийлиги бул үчүн кийин жооп берет. Азиз Батукаевди качырып жиберген үчүн мурунку президент баш болуп түрмөдө отурат. Кийин дал ушул окуя кайталанат. Калп айткандыгы үчүн эл алдында жооп берет, дейт Акаев. Буга чейин Атамбаев дагы, Жээнбеков дагы Орхан Инандыны өткөрүп берүү талабын четке кагып келген. Депутаттын пикири боюнча эгемендүү мамлекеттин позициясы ушундай болушу керек. Эми макул кымбатчылык, экономиканы күч органдарын соттордо реформа кылуу колдон келбесин, бирок жок дегенде жарандардын коопсуздугун сактап бериш керек да. Же биздин бийликтин 5-6 саясатчыны 4-5 бизнесменди кармап, ошолордун баланча акча кустуруп койгонун чоң жумуш деп ойлошобу? Мындайча айтканда, үйдө батыр жоодо жок, өзүбүзгө эле кыйын экенсиңер да. Кошуна өлкөлөр бастырып кирип, жарандарыбызды өлтүрүп жатса, аларга кайра колду көкүрөккө алып барып атсак, башка өлкөнүн президенти бүгүн чыгып алып, Кыргызстан жаран кармап алып кеткен бүтүндөй дүйнөгө мактанып атса, ошого да унчукпай отурсак, кыргыз бийлиги Орхан Инандыны кайтаруу үчүн бардык аракетин көрүшү керек. Болбосо Азиз Батукаевдин иши боюнча жоопкерчиликке тартылып жаткандай эл алдында жооп берүүгө туура келет. Булак Чындык медиа. Эл чындыкты билсин. Үйдө батыр жоодо жок бийлик. Инандынын уурдалышы боюнча депутаттардын реакциясы. Сапат билим берүү мекемелеринин негиздөөчүсү кыргыз жараны Орхан Инанды Түркиянын атайын чалгындоо уюму тарабынан уурдалганы белгилүү болгондон кийин жогорку кеңештин депутаттары пикирлерин билдиришти. Клоп алардын ойлорун бир жерге топтоду. Эл өкүлү Дастан Бекешев Инандыны уурдоо боюнча операция Кыргызстандын биздин атайын кызмат менен макулдашылган деген пикирде. Эгер макулдашпаса, операция ишке ашпай деле калышы мүмкүн эле. А бул Түркия үчүн уят иш болмок.
жок. Андыктан мен бул жерде баары макулдашылган деп ойлойм. Кыскасы биз өз жараныбызды бир койдой эле бирөөгө берип койгон деңгээлге келип калганыбыз өкүндүрөт, деди ал. Депутат Наталья Никитенко Фейсбуктагы баракчасы аркылуу бийликти сынга алып, Кыргызстандын коопсуздук органдары өздөрүн толугу менен дискредитациялашты деп билдирди. Ошондой эле депутат бул окуя объективдүү иликтен баа берилиши керек деп кошумчалады. Бийлик коргой албаса, айыктыра албаса, бага албаса. Өткөн жылдын октябрь айынан бери бийлик жоопкерчилик бир эле адамда болушу керектигин айтып келген. Бул үчүн бийликтин системасы урады, кан төгүлдү, конституция алмашты, кана эми ошол жоопкерчилик. Азыр президенттин так анык позициясы болуп көрбөгөндөй маанилүү, деди ал. Парламенттин депутаты Каныбек Иманалиев бул окуя менен биздин беделибиз тебеленди деп айтты. Бирок ал буга карабастан тышкы иштер министри аракети көрүп, кандайдыр бир формалдуулуктарды ишке ашырышы зарыл деп эсептейт. Кыргыз жаранын бийлик коргой албаса бул чоң көйгөй. Эл аралык аброюна доо кетет, инвесторлор ишенбейт. Өзүнүн жарандарында тынчсыздануу болот. Сапаттын эле мектептеринде миңдеген улан кыздарыбыз окуйт, алардын ата-энелери бар. Бүт жагынан алганда кыргыз мамлекети үчүн дагы, кыргыз бийлиги үчүн дагы бул чоң сокку болду, деди Иманалиев. Ал эми Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин жетекчисинин орун басары Абдывахап Нурбаев Орхан Инандыны Кыргызстанга кайтаруунун жолдорун издөө керек дейт. Кыргызстан эл аралык аброю, укуктук базасына шек келди. Жарандыкты бергенден кийин аны коргошубуз керек болчу. Менин оюмча, эл аралык уюмдар, Европарламент реакция кылат. Эл аралык имиджибизди сактап калуу үчүн эң биринчи кадам артка кайтаруу үчүн жолдорун издешибиз керек. Мыйзамды тебелеп тепсеп, эгемендүүлүгүбүзгө шек келтирип, башка өлкөнүн атайын кызматы алып кеткен уят. Тарых алдында кара так болуп калды, деди Нурбаев. Депутат Жанар Акаев Түркиянын атайын кызматтары бастырып кирип, Инандыны колу бутун кайрып алып, кеткен кыргыз мамлекети үчүн абдан чоң күбө жабат деп билдирди. Ошондой эле ал буга жол берген бийлик кийин сөзсүз жооп берерин айтты. Макул, кымбатчылык, экономика, күч органдарын, сотторду, адилетсиз иштеп жаткандарды реформалоо колуңардан келбесин, бирок жок дегенде жарандардын коопсуздугун сактап бериши керек да бийлик. Же булар 5-6 саясатчыны, 4-5 бизнесменди камап ошолордон акча кустуруп койгонду чоң жумуш деп ойлошобу. Демек, улам сын айткан саясатчыларды суракка чакырып, камайбыз деп коркутуп, мындайча айтканда үйдө баатыр жодо жок деп коет. Өзүбүзгө эле кыйын экенсиңер да, деди ал. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 5-июлда 5 айдан ашык убакыттан бери дайынсыз болуп жаткан Кыргызстан жараны сапат билим берүү мекемелеринин негиздөөчүсү Орхан Инанды террорчуларга каршы операциянын алкагында өлкөдө алынып келингендигин түз эфирде жар салды. Ал эми 6-июнда тышкы иштер министри Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Ахмет Садык Доганга нааразычылык нотасын тапшырды. Ошондой эле аны Кыргызстанга кайтарууну талап кылды. Бирок учурда президент Садыр Жапаров да, УКМКнын ички иштер министрдин башчылары да бул маселе боюнча үн ката элек. Булак Клуб Азия.